Кудайдын чакырыгы 10 май. Дөөттүн забуру. Теңир менин кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат. Өз ысмы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм. Анткени сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. Сен мага душмандарымдын көз алдында дастаркон жайдың. Башымды зайтун майы менен майладың. Чөйчөгүм ашып ташып төгүлүп турат. Береке менен ырайым мени өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн. Ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом. Үй бүлөбүздүн баардык муктаждыктарын Теңирге тапшыра алсак жакшы. Баарын ага тапшыралы дегенде сизге кандай ой келет? Муктаждыктар, алар абдан көп. Баардыгын четинен санап киргин келет. Албетте жазуу бизге ушундай кылганга уруксаат берет. Баардык каалоолоруңарды Теңирдин алдына алып келгиле дейт. Дөөт дагы көп кыйынчылыктарга туш болгон. Байкасаңыз, бул забурдан дөөт эч нерсе сураган жок. Ал болгону боорукер кайтаруучуга ишенип жатат. Жакшы кайтаруучу кандай болушу керек экенин ал жакшы билет. Анткени өзү койчу болгон. Иса, мен жакшы кайтаруучумун. Мен өзүмдүн койлорумду билем дейт. Дөөт, мен эч нерсеге муктаж болбойм, жамандыктан коркпойм деген. Менин кайтаруучум деп айта алганыбыздын өзү эле эч нерсеге муктаж болбойм дегендик. Бирок бул мен каалагандын баарын алам дегендик эмес. Койчу койлорун кайсы жайытка жайып, качан сугарып, качан эс алдырыш керек экенин билгендей эле биздин кайтаруучубуз да биздин муктаждыктарыбызды билет. Теңирге таяналы. Ал баардыгын туура жана өз убагында кылат. Мол жайыт жана булактын тунук суусу убагында болот. Чөйчөгүбүздү ашып ташып төгүлгүчө толтурат. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө кетип бара жатканда да, капкараңгы жашоо жолдору менен бара жатканда да, кайтаруучубузга таяна алабыз. Ал биз үчүн бул жерде да кам көрөт жана бизди асмандагы үйүбүзгө сөзсүз жеткирет.